Жолдош Кыргыз Республикасынын президенти, Куралдуу күчтөрдүн баш колбасчысы Байсары уулу Кыдыр аке атындагы Ысык-Көл башкармаларынын ачылышына арналган азия өздүк уран тизилди. Генерал-майор Шаршеев. Саламатсыздарбы жокерлер? Жаңыланган имараттар кут болсун. Эркин тур. Жолдош чегарачылар жана чегара кызматынын ардактуу ардагерлери, бүгүнкү иш-чаранын кымбаттуу катышуучулары, азыр биз турган айтылуу Байсары уулу Кыдыр аке атындагы номер 20-28 аскер бөлүгүнө жазында келип, ал акыбалынан кабар алып кеттим эле. 1962 жылы түптөлгөн бул аскердик бөлүк бүгүнкү күнгө чейин оңдоп түзөө иштери жүргүзүлбөй, имараттар эскирип, чатырларынан суу өтүп, көңүл чөктүргөн абалга келип калганын көрүп, чынын айтайын, абдан намыстанып кеттим эле. Дароо барып, үстүбүздөгү жылдын май айында аскер бөлүктүн инфратүзүмүн, штабы, окуу борбору, окуу корпусу, казармасы, көзөмөл өткөрүү жайы, унаа паркы жана башка бардык имараттарын 100% капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүүгө буйрук бергенмин. Мынакей буюрса мамлекеттик чегарабыздын 676 километрин түзгөн тилкесин кайтарган аскердик бөлүк өзүңүздөр көргөндөй жаркыраган абалга келип, жаңылары салынып отурат. Ошону менен катар ушул аскер бөлүгүнө ысымы берилген залкар инсан Байсары уулу Кыдыр акенин эстелигинин жаңыланышындагы жакшылыкка жоруп койсок болот. Себеби нарктуу элдин урпактары катары ата-бабаларыбызга таазим кылып, аларга сый урматыбызды көрсөткөнүбүздө гана ишибиз оңолот деп ойлоймун. Алгач баарыңыздарды мына ушул Ысык-Көл облусу боюнча чегара башкармалыгын оңдоп түзөө иштерин аякташы менен жаркыраган жаңы аскер бөлүккө ээ болушуңар менен чын дилимден куттуктаймын. Жалпы кыргызстандыктар күбө болуп жаткандай, биз башынан бери чегара коопсуздугун чыңдоого артыкчылык берип, ар тараптан колдоо менен чоң көңүл буруп келебиз. Мекенчегинде турган чегараларыбыздын социалдык абалын, турак жайын жакшыртуу жана башка курулуш иштерине жыл башында 1 миллиард 240 миллион сомдон ашык акча каражаты бөлүнгөн. Ошондой эле учурдан пайдаланып, Кытай эл республикасы менен бедел көзөмөл өткөрүү пункту жаңы курулуп ишке берилгенин, мындан сырткары бүгүн ачылып, бүгүн эми ачылбай калды, эртең ачыла турган Каракол аэропортунда дагы чегарачылардын кызмат өтөөсүнө заманбап шарттар түзүлгөнүн баса белгилеп айта кетейин. Мунун баары мамлекеттик чегарабыздын, элибиздин тынчтыгын камсыздоого ант берип, ыйык кесип таркалап келаткан чегарачыларыбыздын жүктөлгөн тапшырмаларды так аткаруусу үчүн түзүлүп жаткан шарттар деп билиңиздер. Бүгүнкү күндө өлкөбүздүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чегара кызматы эгемендигибиздин, аймактык бүтүндүгүбүздүн, конституциялык түзүлүштүн жана чегарабыздын ишенимдүү тирегине айланды десек болот. Урматтуу номер 20-28 аскер бөлүгүндөгү чегарачылар, бүгүнкү күндө улуттук намысты туу тутуп, мекенчеги менен бул аймактагы коопсуздукту камсыз кылуу тапшырмасын так аткаруу милдети силердин бактыңарга туш болуп отурат. Сиздер мекенди чындап сүйүүнүн өрнөгүн көрсөтөрүңөргө бекем ишенемин. Ошентсе дагы мамлекеттик чегарада кылмыштарга жана укук бузууларга жол бербей, алдын алуу иштерин жүргүзүп, чегарачылар жөнүндө жергиликтүү элдин, сырттан келген меймандардын жакшы ой пикирлерин калыптандырып, бекитилген аймактагы кызматыңарды так жана таза аткаргыла. Чет өлкөлөрдөн келген туристтерге жылуу мамиле жасагыла, жардам керек болсо токтоосуз жардам берип тургула. Бул менин жана мамлекеттин силерге койгон талабы. Жолдош чегарачылар жана ардактуу ардагерлер, кымбаттуу мекендештер, сиздерди дагы бир жолу бүгүнкү жакшы саамалык менен чын дилимден куттуктаймын. Биринчи жарым жылдыкта жалпы наркы 43 миллион сомдон ашкан 25 даана ЖАК маркасындагы жол тандабас пикап автоунааларын чегара кызматтарына тапшырдык элек. Бүгүнкү саамалыктын урматына мына 51 миллион сомдон ашкан акча каражатын алынган дагы 30 даана ЖАК маркасындагы жол тандабас автоунааларын мына сиздерге ушу Караколго белек кылып жатабыз, азыр кабыл алып коесуздар.
чек арабыздын бек корголуш үчүн мамлекет мындан ары дагы ар тараптан колдоосун уланта берет. Биз жалпы журтубуз менен Кыргызстандын чек арасы силердин ишенимдүү колуңарда экенине бекем ишенебиз. Барыңыздарга ден соолук, чың ден соолук, үй бүлөлүк бакыт жана бакубат турмуш каалаймын. Бар болуңуздар. Kesinlikle bir karapa. Buna. Кыдыр акеники бияк болсо Кыдыр акенин урпактары. Жүрүп отурмуз механика. Бардык күндөлүктөрү аракетте материалдык каражаттарды тапсыруу. Мая өздөрүнүн эле Нива болсо да эптеп батып, азыр эскисин да салып, ийгелектүү жүктүү Проходимость жакшы да бул. жакшы. Тоолуу райондордо. Муну деген баягы алып атканда сизге сунуш бергенде тест драйвди бир айга алып туруп, Баткенге жөнөтүп командирге өтүп катуу текшердеп бергенбиз. Андан кийин 25ти алгандан кийин азыр ошо алынган машиналарды мыкты деп табылгандан кийин дагы сиздин жардамыңыз менен 30 алынды. Ысык көл облусу боюнча башкармалыгы жалпы 676 чакырым мамлекеттик чек араны кайтарат. Алардын ичинен Кытай Республикасы менен 400 чакырым, Казак Республикасы менен 276 чакырым. Азыркы учурда бардык өздүк курам мамлекеттик чек араны кайтарууда күнүмдүк режимде ишке ашырылууда. Чек ара қызметтерден чыгуусу боюнча бардык тилкелерде унаа каражаты жеткенге жана кызматтык жаныбарлар менен жетүүгө чейин барууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кызматтык жаныбарлар менен толук кандуу 100% камсыз алганбыз. Азыркы учурда чек ара тилкесин кайтарууда бардык чек ара кызмат бөлүмдөрүнүн аймагында 8ден жана 12ге чейинки кызматтык аттарыбыз, 2ден 5ке чейин кызматтык иттерибиз даяр. Өздүк курам мамлекеттик чек араны кайтарууга жөндөмдүү. Чейин Нива УАЗ менен жүрүшсүңөр да? Дал ошондой. Жак менен жүрөткөнсүңөр. Дал ошондой. КПП бул, э? Бедел. Дал ошондой. Жаңы ачканыбыз. Карасай, Баскон. Бияк узун тумшук чапсып коюшкан да, бул Кытай тарапы. Кытай тарапы болуп калат. Жакшы. Ийгилик, жакшы. Рахмат. Жакшы карагыла. Жарайт. Бул азыркы бизде куралданып турган инженерлик жабдуулар, бул макет болсо типовой заставанын участогу бар, өздүк курамга кандай инженерлик тосмолор жана каражаттар колдонуу боюнча сабак өтүүгө дайындалган класс болуп эсептелет. Бул байланыш каражаттары менен кандай камсыз кылабыз, ошону менен сабак өтүүгө. Котельнелерден эметип, централизованный отопление. Мындай дорожкада аскерде баскан эмеспиз да. Бетонный взлеткада басып жүрөт. Бияк учебный центр жаш жокейлер келгенде, жактан сабак өтүшөт. Жаш жокейлерге. Үйдөгүдөн жакшы экен да бияк. Отырып, шахмат камсыздап кетет. Обычно комнаталар неме кылат электе, доосу көтөрүп коет. Бирок биз өзгөчө неме кылдык. Бу жерде солдат чистый, салыш керек да. Сүрөттөрдү карап турдук. Кээ бир солдаттардын үйүндө мындай условия жок. Дежурка чыгып, Бул дежурка чыгып, түнү карап, эгер нарушение кылган бар. Молодойлордун Бар жерде камера бар. Siz geldiğinde turbalarım var çirip. Ооба, көргөнүм бар. Burun o zemlerine tamak istiyor. Салам. Bugün açılışında байланышты bugün ne olur? Күндө бересиңерби буларды? Yok. Hazır özü kuramga birinchiga boş, ikkinchiga ash, anan nemesi менен, ет менен. дополнительно 100 грамм. Жер жемиш бүгүн майрамга катары берип аткан экенсиң. Особое. Nandı yakın özlerde.
Көптүрүп даярдап баягы ундарды берип компанияларга берилет бир жумалыкта. Жактан өзү алып Aslında sklattan uzunluk var ne göre beyaz bile beyaz özü pek rahat bir şekilde. бир күн мал деген кылат экенсиңер да. Суббота пятница olsun. жактан тазик менен жумгандай, бияны менде душ. Мозаиканы Абай илгерки калып. ошону эсели катары ата эсилер дагы кичине болсо да оңдоп коюштулар. Рахмат олдурсат. О, зал. Як замында падук кулонон болчу. Анан азыр түз болду. Кийин эгер Жып жылуу кыштын өзү айналса келет. Жай кышы келет. Жакшы окшойт. Buzgan çok çıksın ya. Республика боюнча бүт войсковой частьтарды ушундай ашат. Азыр эми Кудай буйрса дагы бир жылдын ичинде Садыр Кожоевич мамлекетибиздеги бардык аскер частьтар бөлүктөрү погранслужбаныкы, Миноборонаныкы, МВДныкы бардыгын түзөп, сону кылып бүтөбүз. То есть эски советтик калдыктар калбайт. Баары бүтөбүз.